Бишкек мэриясы Өнүгүү Прогресс партиясына басым жасоону улантууда. Эми баш кала бийлигине борбордук шайлоо комиссиясы кошулду. 23 ноябрда Бишкек аймактык комиссиясы партиянын мэрияга карата айткандары үчүн соттун чечимсиз эскертүүсүн берсе, 27 ноябрда БШКнын жумуш тобу Өнүгүүнүн арызын жабык карап, журналисттерди катыштырбай койду. Борбордук шайлоо комиссиясындагы доо арыздарды жана үгүт материалдарды караган жумуш топтору. Доо арыздарды караган жумуш топко Өнүгүү Прогресс партиясы Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн арыз берген. Себеби аймактык комиссия 23 ноябрда партияга мэриянын кайрылуусу боюнча эскертүү берген. 22 ноября в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступило письмо от мэрии города Бишкек, где указаны были, что на интернет-сайтах была опубликована неверная и недостоверная информация. Значит, рассмотрев приложенные материалы, это были конкретно, высказывания кандидатов от партии Өнүгүү Прогресс. Значит, Бишкекская территориальная избирательная комиссия вынесла предупреждение 23 ноября. Бирок Өнүгүү партиясы эскертүүнү 24 ноябрда гана алган. Ошондой эле эскертүү чечими партиянын өкүлүнүн катышуусуз чыгарылган. Эскертүү негизсиз деп ага макул болбой 25 ноябрда аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн даттанып БШКга кайрылышкан. Партия өкүлдөрү арызды БШКга 19:30да алып барышканда жалпы бөлүм арызды кабыл албай. Бөлүм башчы Чынара Алыбаева 18:00дөн кийин доо арыздарды кабыл албагыла деп БШК төрайымы тапшырма бергенин айткан. Бул боюнча актылар түзүлгөн. Ошентип ысылдап атышып доо арыз 19:45-те БШКнын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова мыйзамды сактап берилген арызды кабыл алган. Арызды кароо 27 ноябрга саат 14:00гө белгиленген. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы даттануу арызынын мөөнөтү өтүп кеткен деп аны карабоо өтүнүчүн келтирген. БШК жана маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдарын четке кагып, ачык айкындуулук негизги принциптерин бузуп, жумуш топтун жыйынын жабык өтүшүн БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев катуу аракет кылды. Кайсы бир партияларга, же болбосо талапкерлерге бир пиар болбосун деп, бул отурумду жабык түрүндө өткөрсөк деп сунуш кылып жатам. Себеби эми азыр радио турат, окшойт, телевидение турат. Эми бул ар бир айтылган сөзүбүз аркы же бул партияларга же пиар же кара пиар болуп калышы мүмкүн деп эсептейм. Башка мүчө Назарали Арипов маалымат каражаттарын арыз берген тарап чакырганын жана жергиликтүү кеңештерди шайлоону өткөрүүнүн 6-беренесине ылайык алардын катышуусуна жолтоо болбоого үндөдү. Биз БШК мүчөлөрүнө жана жалпы эле көрүүчүлөргө мыйзамды эскертип койсок. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. 6-берене шайлоо процессиндеги айкындык. 1. Шайлоо комиссияларынын иши айкын жана ачык жүзөгө ашырылат. 2. Тиешелүү шайлоо комиссиясынын жыйналыштарына төмөнкүлөр катышууга укуктуу. Жогору турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, талапкерлер, талапкерлердин өкүлдөрү, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Мыйзамга биз баш ийишибиз керек. Бир эле заседанияда эмес, бул жерде орчундуу маселелер каралып атканда биз ачык айкын өткөрүшүбүз керек. Бул жерде саясий күрөш жүрүп атат, аны мойнубузга алышыбыз керек. Ошонун үчүн биз бардыгына ачык, айкын, бардык партиялар эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, ошону билиш керек. Мен ойлойм, биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Аны эмне кылабыз, урматтуу туугандар? Мен анда добушка коеюн. Жок, эме кылыш керек. Урматтуу Турдакынович, бул жерде добушка койгон болбойт. Бул жерде биз өзүбүз биз мына мыйзам борбор шайлоо комиссиянын циктин мыйзамы негизинде биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Бул добушка коюла турган нерсе эмес. Добушка чечим коюлат. Бул ким за, ким против. Мына жумуш топтун киргизип добушка коюлбаш керек. Биз бул жерде толук гана мыйзамга баш ийишибиз керек. Дагы бир мүчө Бактияр Кадыров журналисттер жыйынга катышса өзү катышпай турганын айтып, залдан чыгып да кетти. Ошентип, орой айтканда журналисттерди жыйындар залынан Асаналиев кууп чыкты. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова жыйындарды жабык өткөрүү жакшылыкка алып келбей турганын эскертти. БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү аймактык шайлоо комиссиясынын позициясын колдоого алганы өкүнүчтүү. Өнүгүү партиясы борбордук шайлоо комиссиясы кандай чечим чыгарын билбейт. Бирок туура эмес чечим чыгарса сотко кайрылууга даярдыгын айтышууда. Пурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.